Эгерде биз ыймандын дамын татпасак, анда урматтуу мусулман бир тууган азгырыктардын дамын татып калабыз. Кудайым өзү сактасын. Бул дүйнө ушундай. Тегерек дүйнөбүз, жер шарыбыз тегерек боло турган болсо, бул жашоодо, бул дүйнөдө, бул жер шарын үстүнө жашап туруп, жакшы нерселерди үйрөнбөсөк, жакшы нерселерди өзүбүз аракет кылып үйрөнбөсөк, бул дүйнө өзү жаман нерселерди бизге үйрөтүп коет. Айтыла турган чындык маселелер өтө көп, урматтуу мусулман бир тууган. Кээ бирөөлөр бул дүйнөгө азгырылып, нафсинин каалоосунун күчү менен күнөө иштерди кылат. Анан шайтан кылды деп коет. Шайтан азгырды деп коет. Өзүнүн күнөөсүн шайтан байкушка төңкөйт да. Шайтан жөн айтып коет, мунаны кыл деп. Ал өзүң барасың ага, өзүң кыласың аны сен. Шайтан сени алып барып кылдырып койбойт ал иште. Сен өзүң кыласың, өзүң каалоо менен кыласың. Шайтандар Рамазан айында кишенделет. Бирок ошого карабастан күнөө кылгандар бар. Демек нафсынын каалоосу башка. Жеке каалооң өзүң башка, шайтан башка нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамандыкты көрсөңөр колуңар менен тилиңер менен тыйгыла деген. Жүрөктөн жаман көргүн. Эгерде алың жетпесе, жек көргүн сен жүрөктөн иманыңдын барлыгы далил болот ошондон деп пайгамбар айткан. Ошол сыяктуу шайтан дагы айтат, бирок мажбурлап кылдырып кое албайт ал иште. Шайтан азгырды деп коет. Жок, сен өзүң азгырып жатасың. Сени сатып кеткендердин эң биринчи катарында сен өзүң турасың. Сен өзүң кыянат кыласың. Жөнөкөй мисал, бир ай ичинде ушундай тилди үйрөнөм, 3 айда англис тилин үйрөнөм, намазды калтырбай баштайм окуйм дейсиң, бирок бир күн кыласың, 2 күн кыласың, узагы 3 ай кыласың, анан таштай бересиң. Таштап жибересиң. Демек сен өзүңө ишенбейсиң, өзүңө карата ишенч жок. Спорт менен машыгамын деп бир жума чуркап калганына чуркабай таштап койдуң. Демек сага ишенчиң жок өзүңө карата. Өзүгө ишенч. Качан өзүңө ишенесиң? Демек сен бир ишти толук түрдө бүтүрөм деп, до конца барам деп кылсаң, өзүңө ишеничтин бар жоктугуну билип алсаң болот ошондон эле. Эгер кылбай койсоң ишенч жок. Кылсаң, акырына чейин барсаң, демек сен өзүңө ишенесиң. Өзгө ишенген адамдар сүйлөгөндө дагы сүйлөшүнөн, басышынан, турушунан эле билсең болот, байкасаң болот өзгө ишенген адамды. Урматтуу бир туугандарым, күнөө маселеси. Бүгүн күнөөлөр көбөйүп кетти. Түрү менен көбөйүп кетти. Азыр шайтан дагы кыжалат болуп кала турган күнөөлөрдү ойлоп табышып атат. Шайтан сизди Facebook'уңузду каяктан билсин? Шайтан сизди Google'уңузду каяктан билсин? Шайтан мурдамы деп, азгырамын деп ойлонуп атса, шайтан бияка келсең, бери келсең сен. Мына жерге киребизге, мына Google'да мындай нерсе бар деп, шайтанды дагы оозун ачып коюп атат го кээ бирөөлөр. Шайтан дагы кыжалат болуп калды. Алдын мен азгырат элем адамдарды, азыр мени адамдар азгырата турган болуп калды деп. Шайтан ичкен, чеккен, күнөө кылган адамдын алдына барып аларды азгырбайт. Себеби алардын шайтаны өзүнө жетиштүү, шайтан убактысын кетирип отурбайт аларга. Шайтан эми Кудай деп, эми намаз баштаган адамдардын алдына келет. Энди имандын дамын татып баштаган адамдын алдына келет. Бул жолун ташта деп. Албетте жакшы нерселерди айтып туруп азгырат шайтан. Уктап ал, укташ кимге жакпасын? Көрөк жей бер, ич, той. Жакшы жактан шайтан келет, жаман жактан келбейт эч качан. Жакшы нерселерди айтып шайтан азгырат. Ошо жакшы нерселерди айткан сыяктуу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы нерселерди айткан, азгырылба деп. Шайтан азгырыл деп азгырат. Албетте кээ бирлер күнөө кылат. Ошо күнөө кылгандарга кээ бир маселелерди айтканбыз. Алымдардан бирөөсү айткандай, эгер күнөө кылгың келсе, Аллах берген рызкыны жебей туруп күнөө кыла бер. Эгер күнөө кылгың келсе, Аллах берген рызкыны жебей туруп күнөө кыла бер. Аллах берген рызкыны жебей күнөө кыла бер. Кантип уялбай, Аллах берген рызкыны жеп, анан Аллахка күнөө кыласың не? Өзүңө суроо берчи. Базарга түшсөңүз, Аллах берген, адал кылып койгон миңдеген, миллиондогон адал нерселер бар.
Бирок эмне үчүн бир эки нерсе алкогол, дагы бир канча нерсе арам. 2-3 нерсе арам болсо, ошол арам нерсени издеп туруп барып жейсин, ичесин. Эмне үчүн? Аллах берген рызкыны жеп туруп, ичип туруп, андан кийин Аллахка намкөрлүк кыласыңбы? Күнөө кыласыңбы? Урматтуу мусулман, бир таан ойлонуш керек. Эгер күнөө кылгың келсе, Аллах жараткан жерде жашабастан күнөө кыла бер. Аллах жараткан жерде Аллахка кантип күнөө кыласың? Аллах жаратпаган жерге барып күнөө кыла бер. Ошондо да өзүңө келбесең, эртең кыямат болгон учурда бейишиңе киришиң анык болсо, тозого кирбей бейишиңе киришиң анык болсо, ошондо күнөө кыла бер. Ооба, урматтуу мусулман, бир таан ойлоно турган орчундуу маселелерден. Ар бир кадамыбыз эсептелүү, саналуу. Өжөрлүк менен тынымсыз периштелер жазып турат. Ар бир кылган ишибизде, ар бир жандык күнөө күбө бизге. Колубуз, көзүбүз эртең өзүбүзгө караш күбөлүк өтөт. Дуалардын биринде Аллахым окуган намазыбыз, ибадатыбыз менен акыретте жүзүгө чаппагын деп дуа кылат эле. Мунун себеби, урматтуу мусулман, бир тууган, бүгүн намаз окуп жатам деп көп дагы сыймыктанып кетпе. Намазы 90-га кирген кемпирлер дагы окуп атат. Орозо кармадым дебе, оорукчандар дагы, 70-ке кирген чалдар дагы орозону кармап атат. Сен 18 саат, 24 саат кармап аткандар бар. Согуш учурунда орозо кармагандар болгон. Согуштан эгер аманчылыкта чыксам, өмүрүмдүн акырына чейин орозо кармайын деп, ошентип орозо кармап өтүп кеткендер дагы бар. Орозо кармаганыма сыймыктанба. Эртең намаз окудум, орозо кармадым десең, аны кемпирлер дагы кылган дейт. Иман үчүн эмне кылдың десе, диниң үчүн эмне кылдың десе, не деп жооп бересиң? Аллах бардык мүмкүнчүлүктү берди сага. Ден соолугуңду, 12 мүчөңдү соо кылды. Бардык шарттуу мүмкүнчүлүктү берип койду. Өнүгүү үчүн, ийгилик үчүн, жакшылык үчүн, бардык үчүн, барлык үчүн, байлык үчүн, бардык мүмкүнчүлүктү берип койду. Сени өнүгүшүң үчүн бардык жакшылыкты берип койду. Эмне үчүн иман исламга эмне кылдың деген учурда? Орозо кармадым, намаз окудум дейсиңби? Аны 90-га кирген кемпирлер дагы кылган. Сен эмне кылдың бүгүн? Мечиттин 2-нчи этажы аялдар намаз окуйт, тарави намазда. 1-нчи этажда эркектер толо. Бирок толуп турган эркектер 4 рекеттен кийин карасаң жарымы жок. Бирөөсү айтат, ошентип 4 рекет окуп эми качып үйгө чарчап кеттим деп алайын деп кетип атсаң, 90-га кирген кемпир 2-нчи этаждан түшүп, сүйлөшкөнүбүздү укканбай тур, балам эми кичине чыдап кой. Акыреттин азабы кыйын болот. Мен чыдап атам го деди. Ошол бир дагы таравини калтырбайм дейт. Ар жыл орозодо так турамын дейт. Бир дагы кыймылсыз ушундай туура окуйт ал намазда. Ооба, урматтуу мусулман, бир таган ошол кемпир ага үлгү болгон. Сыймыктанып эмнени айта алабыз? Тетрадка жазып, Аллах үчүн мынандай иштерди кылдым деп айта аласыңбы? Диним иман, диним ислам үчүн, китебим Куран, мекеним Кыргызстан өнүгүү үчүн, эл жер үчүн мынандай ишти кылдым деп айта аласыңбы азыр сыймыктанып? Жазып, окуп айтып бере аласыңбы? Эми тескерисинче, мекенди булгаш, алымдарга шек келтириш, туура эмес жазыш, шалтак кылтырыш, шалакылык кылыш, зина кылыш, күнөө кылыш, арам, чегиш, ичиш, сөгүнүш, бирөөгө кыянат кылыш, алдаш, урдаш, ошолор тууралуу тетрадка жазып окуп бере аласыңбы ошол нерселериңди? Салыштырып көр, кайсы бири көбүрөөк чыгат сеники? Кайсы сценарий сеники жакшыраак чыгат? Көбүрөөк чыгат? Укташта 5син до конца,
акырына чейин барасың. Жеште 5сиң, акырына чейин барасың. Ичиште акырына чейин барасың. Кыздарда акырына чейин барасың. Бирок эмне үчүн бир иште акырына чейин барбайсың? Кумурсканын жолун тоссоң, оң жолго аракет кылат. Дагы тоссоң, солго аракет кылат. Үстүнөн аракет кылат. Кумурсканын жолун тоссо албайсың, аракет кылат ал. А сен бир ишти баштайсың, болуп таштап коесуң. Окшобойт экен дейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, биз аракет кылышыбыз керек. Мусулман эместер аракет кылып кандай ийгиликтерге жетип атат? Мусулман эместер ал окуду, иштеди, аракет кылды, Кудай берип атат аларга. Мусулман эмес, ал дуа кылбайт, намаз окубайт, башка кылбайт. Бирок Кудай Таала берип атат аларга. А сен мусулман болуп туруп, колуңда ушунча неемат болуп туруп, кайгыда, түшүктө отурасыңбы? Сыгылууда отурасыңбы? Эки дос эки кесип тандады. Бирөөсү мен өтүкчү болуп кетемин деди. Бирөөсү жаштыгынан шаардан алыста, жүрөгүм тынч, көңүлүм тынч, эч кимге зыяным жок, пайдам дагы жок, ошо тоолордо кой кайтарып койчуман болсом деп ниет кылат. Экөө тең ниетин Кудай Таала берет. Бирөөсү койчуман болот, бирөөсү өтүкчү болот. Ленин атасы өтүкчү болгон дейт го. Гези саткан дейт го. Ленин өзү дагы. Ошол сыяктуу. Бул урматтуу мусулман бир тууганым, экөөсү ниетине жетти. Бирөөсү өтүкчү, бирөөсү койчуман. Койчуман дос койлорун кайтарып, бир шаардагы досумду зыярат кылайын деп, шаардагы досуна келет. Өтүк базарды издеп, өтүкчүлөрдү көрүп, досунун алдына келет. Досуна жолугуп сүйлөшүп, эй досум, бул жерде кантип иштеп жүрөсүң? Бул жер шайтандын сентери экен го. Бүт уятсыздар ушул жерде, абийсиздер ушул жерде, динсиздер да ушул жерде, жылаңачтар да ушул жерде, көздүн зинасы, өзүнүн зина бар, башка бар. Кантип чыдап жүрөсүң бул жерде? Ооба, урматтуу мусулман бир тууган. Бул ошентип суроо берген учурда бир аял кирип келип, бут кийимин жечип берет. Бут кийим жечип жаткан учурда койчуман муну карап коркуп кетет. Бирок өтүкчү ага мани дагы бербестен бут кийимин оңдоп, түздөп, тиги берип, аялдан акчасын алып, аялды күзөтүп коет. Өтүкчү жооп беретин ага, эй досум, мен дагы сен сыяктуу, мен дагы сага окшоп, бул жерди таштап, шаарды таштап, тирүүлүгүмдү таштап, ошол тоо таштарга, үңгүргө барып, ибадат кылып, ошол жакта жашасам болот, адамдардан качып. Бирок ыйман деген нерсе элдин арасында, адамдардын арасында шайтандын азгырыгынан, нафстын каалоолорунан сактанып, чыдап, сабыр кылып, ыйманды, исламды жеткизиш бул ыйман эмеспи дейт. Мен дагы сен сыяктуу кетип калсам болот ошол жака. Мен дагы тынч жүргүм келет ошол жакта. Бирок ыйман, исламга ким кызмат кылат? Эгер бардыгыбыз кача берсек, бул жолду ким толтурат? Ким динге кызмат кылат? Дүйнө бузулууга кетип атса, көчөгө чыксаң апасы менен кызын айырмасы болбосо, бузулук күчөгөн учурда тоого үңгүргө кетип калсам болот, бирок динге, ыйманга, исламга ким кызмат кылат деди. Киргиле, ооба, урматтуу мусулман бир тууган. Ар бир жаатта кызмат кылыш керек. Ооба, урматтуу мусулман бир тууганым, айтат го, жигиттерден бирөөсү барып, бир кушту канаты сынып жатканын көрөт. Ага карап, эмне болот экен деп байкап турса, башка куш келип, анын оозуна рызкыга себепчи болуп, рызкысын таштап кетет. Буга карап туруп, ушул кушка рызкыны берген Кудай Таала мага да рызкыны берет экен деп туруп кетет. Бир алымга барып жолугуп, о алым, бир окуяга күбө болдум.
Канаты сынган, кайрылып сынган бул кушка башка куш келип рызкысын берди. Мага рызкы бере турган Кудай Таала бар. Демек мен таркы дүйнө кылам, тога кетем, үңкүргө кетем, ибадатымды кылып ошол тынч эле жүрөйүн дейт. Ошондо баягы улуу имам сен канаты учкан берешен куш болуштун ордуна канаты сынган мындайча айтканда кайырчы куш болушту тандадыңбы дейт. Берешен кол болуштун ордуна аласа кол болушту тандадыңбы дейт, мындайча айтканда.